Кадырман көрөрмандар, Манас телеканалынан Куттуу Рамазан телеберүүсү менен кайрадан сиздер менен көрүшүп жатабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Рамазан айы өзгөчө айда болуп атабыз. Рамазан аябай башкача өтүп жатат бул жолу дагы. Ушул Рамазанда Куран түшкөн, Куран айы деп коет. Анан Рамазандагы бизге жакындарыбыз менен, башка биз менен мамиле болгон адамдар менен аларга жакшы сөз айтууга, алар менен карым-катнаш кылууга, эгерде капаланып калсак, таарынышып калсак, алар менен кечиришүүгө болгон бир мындай айтканда мүмкүнчүлүк айда болуп атабыз. Кудай таалам дагы ушундай көптөгөн Рамазанга жеткирүүнү насип кылсын. Ушул орозонун себебинен улам көптөгөн башка себептерди аткарып атабыз. Жана биз ошол бүгүн орозонун кандай дагы коомдук пайдалары, жеке адамдарга пайдалары, айлана чөйрөгө, инсандын өзүнө болгон пайдалары тууралуу бүгүн маек кылмакчыбыз. Биздин бүгүнкү маегибиздин бүгүнкү берүүнүн коногу теология факультетинин окутуучусу Миргүл Бекмырза эже келди. Кош келипсиз. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Рамазан кандай өтүп атат? Бул жолку Рамазанды кандай тосуп алдыңыз? Өзүңүздүн сезимдериңиз кандай? Биринчиден Аллага миң мертебе шүгүр. Абдан жакшы тосуп алдык, жакшы даярдыктар менен. Ошо алдыга жакшы максаттар койдук. Алланын жолунда адамдарга пайдалуу амалдарды аткаруу аракетинде жүрөбүз. Демек, сиз үчүн мындай өзгөчө болоптур да бул Рамазан. Абдан өзгөчө, анткени бул жылы өзүбүздүн мечитте дагы студент кыздар менен аялдарга карата ушундай программаларды, 30 күндүк программаларды уюштурдук. Ал күндө семинарлар беребиз. Куран хатимдер болот, мукабеле болот. Анан ошо Куран үйрөнүүнү каалагандарга да сабактар болот. Ошон буюрса, элге ошо Рамазан бою кызмат кылууга даярдык көрүп атабыз. Сонун ошо туткан орозолоруңуз кабыл кылсын, кылган кызматтарыңызды дагы өзүнүн максатына жеткен болсун деген ниет менен. Миргүл эже, айтсаңыз, бул орозо деген эмне? Сиз мындай, биз орозону кандай түшүнсөк болот? Кыскача киришип кала турган болсом, негизи орозо ибадаты исламдын негизги 5 принцибинин бири болуп эсептелет. Бул орозо ибадаты хижраттын 2-жылында фарз кылынган. Бул орозо Куран, сүннөт жана ижма менен бекитилген. Куранда Бакара сүрөсүнүн 183-аятында: "О ыйман келтиргендер, такыбалыкта болуңар үчүн силердин мурдагыларга парз кылынгандай орозо силерге да парз кылынды" деген Куран аяты бар. Мындан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы ислам 5 принципке негизделген. Аллахтан башка кудай жок жана Азирети пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын анын кулу жана элчиси экендигине күбө болуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылка баруу деп айтылат. Демек, орозонун сиз парыздыгын тууралуу айтып бердиңиз. Анан биз албетте орозонун парыз экенди Куран жана сүннөттө, Азирети пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүндө айтылыптыр. Эми эмнеге орозо тутушубуз керек да дагычы? Мисалы, ошол боюнча да айтсаңыз, эмнеге орозо кармайбыз? Кармабасак болбойбу дегенде, же сөзсүз кармашыбыз керекпи? Ушул боюнча да айтсаңыз. Жана эле аятта айтып кеткендей, орозо тутуу бул мусулман адамдар үчүн парыз дейт. Жана негизги 5 парыздын бириси. Ошол себептен да парыз болгондугу үчүн тутабыз. Анан экинчиден, эмне үчүн дегенде, негизи орозо эч кандай бир пайда көздөп тутулбаш керек. Аллахтын буйругун орундатыш үчүн жана анын ыраазычылыгына жетүү максатында тутулуш керек. Бирок адам баласы табиятынан тактыкты талап кылган жандык болгондуктан ошо орозонун пайдаларына да токтолуп кетүү аларды орозо кармаганга шыктандырат. Ошон үчүн пайдаларына да токтолуп кетиш керек. Аллах буйруган ар бир ибадатта биз билген жана билбеген, бул дүйнөлүк, акыреттик, жеке адамга жана коомго келтирген көптөгөн пайдалары бар. Пайдалары бар да. Анда демек, сиз айтып өттүңүз, орозонун жеке пайдалары, анан коомдук дагы пайдалары бар экен.
мисалы жеке бир мисалы кандай десек личность катары адам катары жеке пайдаларын эмнелер деп айтасыз орозонун? Негизи абдан адамдын өзү үчүн да, бир пенденин жарандын өзү үчүн. Адамдын өзү үчүн дегенде абдан көп пайдалары бар. Адамды тарбиялоодо, руханий жактан. Биринчиден токтоло турган болсок, бул орозо кармаган адам жараткандын буйругун аткаруу менен жараткандын ыраазычылыгына жетет. Рамазан орозосу негизи жана да толуктап кетейин, балагатка жеткен, акылдуу, дени сак, мусулман болгон ар бир адамга парыз деп айтабыз. Ниет баардык амалдардын маңызы болгон сыяктуу орозо дагы ниет менен башталат. Ниет эмне дегенде, ниет бул Аллах менен пенденин ортосундагы бир сыр. Аны периштелер билбейт жасын, шайтан да билбейт бузсун деп коет. Бир гана Аллах менен адамдын ортосундагы бир сыр. Орозо туткан адам дагы ошо бир гана Алланын ыраазычылыгын көздөп туткандыгы үчүн Алла таала мага ыраазы болуп, анын Алланын алкоосуна алынат деп айта алабыз. Адам баласы бул Рамазан айында орозо тутууга ниет кылуу менен таң аткандан күн батканга чейин жеп ичүүдөн жана жыныстык жакындашуудан өзүн тыят. Бул амал аркылуу Алланын алдындагы асыл милдетин калыс ниет менен аткарып атып, Аллахтын ыраазычылыгына жетет. Буга байланышкан куттуу хадистердин биринде Аллах айтат: адам баласынын ар бир кылган амалы өзү үчүн, бирок орозосу гана мен үчүн, анын сообун мен берем деп айтат. Демек бул жерде орозо кармоо аркылуу Аллахты ыраазы кылып, гана тим болбосо Алланын бериле турган канчалаган соопторго да ийгедер болуп атабыз. Экинчи бир дагы пайдасына токтоло турган болсок, орозо кармоо менен адам сабырдуулукка үйрөнөт, сабырдуулукка тарбияланат. Сабырдуулук бул ийгиликтин сыры деп айта алабыз. Сабырдуулук кыйынчылыктан, көйгөйлөрдөн, балелерден кутулуунун жалгыз жолу. Үй бүлөлүк жашоодо болсун, илим алууда болсун, бала тарбиясында болсун, ибадат кылууда, соода саттыкта, согушта, деги эле адам менен мамиледе болсун, башыбызга келген ар кандай жагдайларда сабырдуулук бизден талап кылынат. Бул ар кандай сыноолорду да биз сабырдуулук менен жеңе алабыз. Ошо орозо тутуу, ошо адамга орозо тутуу аркылуу адам баласы бул сабырдуулук жөндөмүндө кедер болот. Өзүн сабырдуулукка тарбиялай алат. Буга байланышкан аятка келет турган болсок да, Алла таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 153 аятында мындай деп буйрат: эй иман келтиргендер, сабыр кылуу менен жана орозо намаз окуу менен менден жардам сурагыла, чындыгында Аллах сабыр кылуучулар менен бирге деп атат. Демек сабыр кылган адамдар Аллах менен бирге. Мындан сырткары дагы буну тактай турган да пайгамбарыбыздын куттуу хадисинде токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күчтүү адам күрөштө элди жеңген адам эмес, күчтүү адам ачуусу келгенде өзүнүн карманын алган адам деп айткан. Демек сабырдуу адам. Сабырдуу адам ошо балбанды жеңген адам эмес, өзүнүн нафсин тыя алган, өзүнүн ачуусун карманын алган адамды күчтүү адам деп сүрөттөгү пайгамбарыбыз хадисинде. Демек тазалык имандын жарымы болгон сыяктуу орозо дагы сабырдын жарымы болуп эсептелет. Элибизде дагы көптөгөн сабыр тууралуу сөздөр бар. Ага токтоло турган болсом, сабырдын түбү сары алтын, сабыр ачуу бирок мөмөсү таттуу, сабыр кылган айтыптыр максатына жетиптир деген ошон жакшы асыл сыпаттарды, сабырдуулук деген сыпатты биз орозо айында өзүбүзгө сиңирип, ошол сапатты өзүбүздө мындай топтоп алсак болот. Таң калыштуу да, жана сиз да айтып өтпөдүңүзбү неме депчи, мисалы хадисте дагы айтып өттүңүз, мисалы орозонун Кудай менен адамдын ортосундагы бир мындай сөз берүүсү, байланышы депчи. Чындап караганда, мисалы башка ибадаттарды мисалы биз мындай жарыя түрдө башка адамдар көрөт да, мисалы намаз окуганда же башка ибадаттарды аткарганыбызда, ал эми чындап эле орозодо сен мындай чындык мааниде, чындап айтканда Кудай менен ортоңо бир мындай сөз бересиң дагы, ошого тутасың да, өзүңдүн неме кылганы. Бул жагынан да чындыгында мен дагы өзүм да жеке бул орозонун мындай үлкөндүгүн немесин аябай таң калам да. Анан ошо эң негизгиси ошол сизге жеке пайдаларынан кийин дагы мына сабыр жөнүндө айттыңыз. Негизи чындап эле таң калыштуу да, адамды дисциплинага салып, сабыр кылып нерсени. Жана хадисте дагы айтат эмеспи, неме деп, эгерде бир менен орозо болсоң, мен орозомун деп кой депчи, өзүңдү карма депчи. Дагы кандай бар мына жекеликте, жеке пайдаларында улантсаңыз да, сабырдан башка дагычы.
Мындан сырткары орозо адамды күнөөлөрдөн тыят, күнөөлөрдөн арылууга себеп болот. Орозо бизди бул дүйнөгөдө жамандыктан кайтарган сыяктуу акыретте да тозок отунан калкалайт. Андан сырткары күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп болот. Буга байланыштуу пайгамбарыбыз мындай деп айтып кетет өзүнүн куттук хадисинин биринде: ким ыйман келтирип, сообун Аллахтан күтүү менен Рамазан айында орозо кармай турган болсо, анын күнөөлөрү кечирилет дейт. Экинчиден дагы бир хадиске токтоло турган болсок, орозо калкан болуп эсептелет дейт. Орозо туткан киши жаман сүйлөбөсүн жана түркөйлүк кылбасын. Эгер ага бирөө тийиштүү кыла турган болсо, анда аны менен урушуп отурбай, мен орозомун десин дейт. Жана сен айткандай эле, мен орозомун деп, бул жерден адам бир жагынан өзүн күнөөдөн сактап, экинчи жагынан тиги адамдын күнөө кылуусуна жол бербей атат. Ошол жерден өзү дагы, анан жанындагы адамга дагы жардам берип атат күнөөдөн сактаныш үчүн. Мындан сырткары дагы ошо кенен эле токтолуп турган болсок, себеби орозодо адам баласы үчүн күнөөлөрдөн арылуунун чоң бир мүмкүнчүлүгү болгондуктан, мүмкүн болушунча адам баласы баягы алсызбыз, адашуучубуз, билип билбей чоң кичине жашыруун ачык күнөө кылып алабыз. Ошондон арылыш үчүн көптөгөн аракеттер кылышыбыз керек. Буга байланыштуу бир жакшы сөзгө токтолгум келет. Мындай дейт да, биз баягы канчалык пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн, Курандан узактасак, ошончолук күнөөлөрдүн батканына батып кетебиз. Андан арылыш үчүн пайгамбар сүннөттөрүнө кайрыш керек, анын жолун жолдошубуз керек. Негизи пайгамбарыбыз айтат да, буттары шишигенче намаз окуган пайгамбардын көздөрү шишигенче уктаган үммөтү болдук дейт. Ачкалыктан курсагына таш байлаган пайгамбардын ашыкча семирүүдөн курсагына май байлаган үммөтү болдук дейт. Кийимин жамап кийген пайгамбардын моданы кууп кийген үммөтү болдук дейт. Жашоосу Куран, кадамы сүннөт болгон пайгамбардын жашоосу интернет, кадамы соц тармак болгон үммөтү болдук дейт. Анан ачкачылыкка шүгүр кылган пайгамбардын токчулукка наалыган үммөтү болдук деп атат да. Бул жерде чындыгында адам баласы ушунчалык алсыз болгондуктан күнөө жасап алат. Негизинен көбүнчө ошо адам баласы өзгөчө аял заты ошо тили аркылуу күнөө кылып алат да. Мүмкүн болушунча ошо Рамазан айында тилин тыйып, тилин тыйса эле көптөгөн баягы күнөөлөрдөн өзүн коргой алат да. Буга Мевлана алейхиссалам, Хазирет Мевлананын бир сөзүн далил кылып айткым келет. Айтат, адамдын сулуулугу жүзүнүн сулуулугу көзүндө, бирок адамды адам кылган оозунан чыккан сөзүндө дейт. Демек, ар бир адамдын адамдык сапатын биз анын оозунан чыккан сөз аркылуу баалай алабыз да. Кимдин оозунан кандай сөз чыкса, ошого жараша анын кандай адам экени байкалып калат. Кыргыздарда да ушундай сөздөр бар, аны дагы мен токтолгум келет. Кыргыздардын баягы сөз баккан, баалуусундай сөздөргө маани берген эл болгондуктан мен бул сөздөр менен жакшы түшүнөт деп ойлойм. Мындай дейт да, бир сөз бар, оозго алыңыз, бир сөз бар, издесе табыңыз. Бир сөз бар, жан айбир каралайт, бир сөз бар, жүрөк жаралайт дейт. Сөз сөйөктөн өтөт, чучукка жетет деп коет. Чаппасаң билекте калат, айтпасаң жүрөктө калат деп ар сөздү ар кимге ар кайсы жерде айтып берген болбойт. Адам негизи баягы үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деп үйрөнгөн адатын унутта калтырбай уланта берсе, анда ал адам баягы неме деп коет го, кемчилигин мойнуна албаган келечегин ойуна албайт деп коет. Ошол сыяктуу адам адашуунун түпкүрүнө түшүп кетет да. Адам өзү ошо Рамазан айында өзүнүн кемчиликтерин мойнуна алып, Аллахтан кечирим сурап, адамдардын акысына келсе, адамдардын акысына адалдашып, алар менен жарашып деген тааныштарды жазышып, ушул мүмкүн болушунча Аллахтын берген ошо Рамазан айында ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, болушунча күнөөлөрдөн арылып алуу аракетин жасаш керек. Деме деп айтпадыңызбы? Мисалы, орозо деген эмне дегенде ошол белгилүү бир убакыттан күн батканга чейинки баягы жеп ичүүдөн, анан жыныстык жакындашуудан тыйылуу депчи. Анан мындай хадистер бар да, бар эмеспи? Мисалы, ушак айтып, же болбосо бирөөгө жаман сөз айтып, бирөөгө гыйбат кылып, же бирөөнүн көңүлүн оорутуу дагы, мисалы, биздин тасаввуфта ушуларда орозоң бузулду деген да сөздөр бар да. Ушул боюнча дагы бир аз азыр эле айтып кеткендей,
орозо дегенде бир сөзсүз эле жанакы жеп ичкен жеп ичүүдөн эле тыюлуу эмес. Орозо деген бир эле ашказанга орозо карматуу эмес. Орозо деген Аллах берген баардык мүчөлөрүбүзгө орозо карматуу. Мындайча айтканда тилибиз менен адамдардын акысына кирбей, ушак айтпай, кулагыбыз менен ушак укпай, колубуз менен бирөөгө зыян келтирип, бутубуз менен арам жерлерге баспай, мүмкүн болушунча адал иштерди, Аллах буйруган жакшы иштерди гана амал кылып жасап өтүшүбүз керек. Баягы күнөөгө адам бат тартылып кеткендиктен бул айда баягы кылган соопторун текке кетирип албаш үчүн мүмкүн болушунча ушул айда өзүнүн нафсин тыйганга жана азырыктарга азырылбак аракет кылат да. Ошо менен өзүн күнөөдөн сактай алат да. Демек толтура пайдалары бар экен. Эми неме менен кошо мисалы жеке пайдаларын дагы атап өтүп атасыз. Эми мисалы коомдук пайдалары да, башка адамдар менен болгон пайдаларынан дагы бир аз айтып өтсөңүз. Бул жерде коомдук пайдалар дегенде негизи жашоосунда эч ачка болуп көрбөгөн, ачкалык эмне экенин билбеген, баягы колунда бар адамдар жакырлардын абалын жашамайын түшүнбөйт. Орозо тутуу аркылуу Ач кадырын ток билбейт дегенде, бизде. Ток билбейт деп коет да. Адам орозо кармаганда ошо белгилүү бир убакытка белгилүү тамактардан мындай тыйылган учурда башка адамдардын баягы кыйынчылыктарын, азаптарын, тозокторун өзү жашап түшүнгөндө, анан ошол адамдарга карата кайрымдуулук, мээримдүүлүк сыпаты ойгонуп, ошол адамдарга мүмкүн болушунча баягы колунда жокторго, жакырларга, жесирлерге, жетимдерге, жардамга муктаж адамдарга жардам колун суна баштайт. Ошондо анан баягы жакырлардын байларга карата жек көрүү сыфаты жоюлат, байлардын дагы жакырларга карата берешендик мээрими ойгонуп, аларга берүү менен өздөрүнүн да жүрөгүндөгү баягы тынчтык орнойт. Ошо менен бир туугандык сезим артат. Анан коомдо тынчтык болот. Жана бай кедей деп согуш илгери болгон. Бул ошо кедейлердин акысы берилбегендиктен буга окшогон ушундай коомдогу жаман адаттарды орозодо адамдар берешендик кылуу менен бири-бирине сый урмат тамактарда оза чурулар менен бири-бирин жакшы сөздөрү менен, жылуу сөздөрү менен, жарык мандайналар менен бир туугандык сезимдерди күчөтүп, бир туугандай абалга келет. Ооба, сонун нерселерди айттыңыз. Башканы демек биз баягы өзгөчө жакшы бардар жашаган адамдардын дагы, мисалы бизде азыркы дүйнөдө элдер бар, канча миллиардтан аштык, 7-8 миллиард аштык, бирок ошончо эле 1 миллиардка жакын адамдар ачка же күнүмдүк тамак ашка жетпей жүрөт. Башка бир тарабы аябай мисалы ысырап кылып же сиз айткандай жесе дагы баягындай налып аябай жашоосуна. Демек алардын дагы беркелерди түшүнүүгө, жардамдашууга, алар менен болгон мамилесин демек бекемдегенге чакырат экен да. Дагы кандай мисалы ошо коомдук пайдаларын дагы бир аз көбүрөөк айтсаңыз да. Жалпы айта турган болсок, негизи баягы коомдо адамдардын азыр көбүнчө ошо ден соолук проблемасы бар. Адамдар ошо орозо тутуу аркылуу ден соолуктарын бекемдеп алат. Пайгамбарыбыз бир хадисинде мындай деп атат: орозо кармагыла ден соолукта болосуңар деп. Жылдын 11 айын тынымсыз жеп ичүү менен өткөргөн жана ошондой эле чарчаган тамак сиңир органы ошо орозонун шарапаты менен бир айга болсо дагы дем алып калат. Ошондо организмде топтолгон шлактардын баары иштелип чыгып, организмде бир жаңылануу пайда болот. Жаңы дем, жаңы күч менен адам жаңыча жашоого, жаңы максаттар менен жаңы кадамдар таштайт да. Анан ден соолукта адамдар болсо, ал мамлекетте алдыга жылуу болот. Ошол мамлекетте дени сак балдар тарбиялап өстүрүлөт. Ошолор келечекте баягы коомго пайда келтирет. Ошо ден соолук болбосо адамдар Аллахтын алдында ибадатын да кыла албайт. Адамдардын алдындагы милдетин да аткара албайт. Керек болсо бир мамлекеттин алдында жарандык милдетин да аткара албайт. Пайдалы башкаларга пайда келтирмек турбай, башкаларга зыян келтирип, башкалар өзүн караганга бирөөнү байлап алгандай убактын алып коет. Ошон үчүн орозо тутуу менен ар бир адам ден соолугун чыңап, анан өзүнүн эле эмес, жакындарынын жана өзүнүн жарандык милдетин аткарууга дагы жөндөмдүү адамдар болуп чыга келет. Демек дени сак адам, дени сак үй бүлө, дени сак үй бүлө, дени сак мамлекет деген экен, чындап эле. Ооба, орозонун дагы ошондой мындай биз эми пайда хикматтары деди, сиз жогоруда айтып өттүңүз. Негизи биз ошо ибадаттардын баардыгын жалгыз Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылабыз. Эми ал жакта сөз жок, эми ниетибизде баарыбыз мусулмандар кылып келебиз, бирок
чындап эле мисалы мен деле да өзүм деле баягындай таң берип таң калам да, мисалы Кудай Таала койгон ар бир ибадаттардын ушундай аркасына келген хикматтары деп коет же ушундай пайдалары деп коет. Натыйжада ошол ибадаттар деле адамдардын бир пайдасы үчүн экендигин да. Демек бул нерселерге биз дагы мындай кандай десем же ушуну жеткизишибиз керек, ошол сырларын, ошол маңыздарын башкаларга, ошо аткарбагандарга и өзүбүз дагы мындай аны күчөтүшүбүз, үлгү катары көбөйтүшүбүз керек экен дедиңиз. Мисалы дагы бир мындай негизи убактыбыз аз калды. Мисалы орозодочу, орозодо кандай десек, мисалы кечиришүү боюнча да бир аз айтып берсеңиз да. Мисалы орозодо биз айттык го хадистерде жана немелерге бири-бириңерге катташасыңар, ооз ачырып же мисалы таарынгандар бири-бирин кечирүүгө дагы бир мындай повод, бир себеп болгон мамилелер жактан дагы бул коомдук мамиледе да ошол жактан дагы орозонун хикмат, пайдалары боюнча да бир аз айтып берсеңиз. Негизи адам баласы кечиришпей туруп орозого кирбеш керек. Орозонун алдында таарынышкандар бири-бирин табышып, тил табышып, кечиришип, анан орозого баштаса, анан орозосунун кабыл болоруна көбүрөөк ишенсе болот да. Негизинен кечиришүү дегенде Алла Таалам ушунчалык кечиримдүү зат. Кечиргенди жакшы көрөт жана кечирет деп атабыз. Пайгамбарыбыз дагы аябай кечиримдүү зат болгон. Аллах кечирип аткандан кийин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечирип аткандан кийин биз кечирбегидей. Чындыгында адам эгер акыретте Аллахтын кечиримин үмүт кылган болсо, Аллахтан кечирим үмүт кылган адам алгач ошол кечиримдүүлүк сыпаты менен бул дүйнөдөгү адамдарды кечире билиш керек. Эгер сен бул дүйнөдө Аллахтын жараткан пенделерин кечире алсаң, анда сен акыретте Аллахтан кечирим үмүт кылганга акың бар да. Сен бул дүйнөдө кечирбесең, анда сен кантип Аллахтан кечирим сурайсың? Ошон үчүн Аллах кечирип атат, пайгамбарыбыз кечирип атат, мен кантип кечирбейм деп эч кимге карата жүрөгүбүздө кек сактабай, бардык адамдарды Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн кечире билсек, ошондо биздин жүрөгүбүз дагы тынч алат да. Сонун айтсыңыз. Демек бизде дагы бир мындай үрп адат болуп калды. Жыл сайын мен дагы аябай сүйүнөм. Жыл сайын ошо Рамазан башталарда биздин бир туугандар, биздин тааныштар менден келсе кечирип койгула, мен ошо Рамазанга бир немеси жок кирейин депчи, мындай айтканда эсе ошентип жиберип, бул албетте чындап эле бир демек себеп болот экен депчи. Бир акыркы суроо мындай болсо да, биз башка программаларда да өттүк. Мисалы орозо ар бир мусулманга, балагатка жеткен мусулман айыл эркекке парыз деп, жана бирок кээ биркилер ден соолугуна байланыштуу же мисалы кандай десем же жашына байланыштуу орозо тутпагандар болот. Анан негизинен орозо айында көчөдө тамак сатылып, мисалы аз сатылат дейли, жол ушундай да. Анан тутпагандарга же ошондойлорго, мисалы орозо кармагандардын мамилеси бир аз мындай адептерин дагы айтып өтсөңүз да. Мисалы аларга мисалы тутпады деп азарлаш керекпи же эмнеге тутпайсың, бир ошол жактан да айтып өтсөңүз. Бул жана эле айттык го, Аллах менен адам ортосундагы бир сыр мамиле депчи. Ар бир адам өзү Аллахтын алдында өзү жооп берет. Ар ким өзүнө жооп бергендик үчүн башкаларды күнөөлөп, аларды азарлап атып, өзүнүн туткан орозосун тикке кетирип алышы мүмкүн да. Ошон үчүн ал адамды андай азарлабастан, эч качан башка бирөөгө мындай жаман күмөн санабастан, балким бул адамдын орозо тутууга шарты жок, ден соолугу мүмкүнчүлүк бербейттир же башкадыр деп жаман ойлобош керек, жакшы ойлош керек. Мүмкүн болушунча аларга орозонун пайдаларын, жана айтып кеткендей пайдаларын жеткирүү аркылуу, орозону сүйдүрүү аркылуу, өзү үлгү болуу аркылуу алардын да орозо кармап калышына себеп болгонго аракет кылыш керек. Адам айтат го, негизи мусулман эч качан башка бирөө тууралуу жаман ойдо болбош керек, жакшы ойдо болуш керек. Жакшы күмөндө болуш керек. Негизи убактыбыз аз калды. Мен дагы бир мындай бир суроону бергим келип атат. Сиз Миргүл эжеке көп жылдан бери мына илимий изилдөөлөрүңүздө да дин педагогикасы менен алектенип, ошол жакта изилдөөлөрдү кылып, китеп жазып, макала жазып, ушул жакта сабактар берип келесиз. Мисалы ушу орозо жаш балдарга, биздин жеткинчектерге, мисалы аларды орозого кандай бир мындай тарбиялык жагы, ошол жагынан да бир аз айтып берсеңиз өзгөчө мына
көрүүчүлөрдүн, жаштарыбызга? Орозого балдарды тартыш үчүн ошол үй бүлөдөгү ата эне биринчи өздөрү орозо кармаш керек. Үлгү катары. Үлгү катары. Себеби неме баягы тарбияда эң жакшы метод бул үлгү болду да. Баягы жаза берүү же болбосо сыйлык берүү эмес, эң жакшы тарбия методу бул үлгү. Ата эне өзү орозо кармаса, Рамазан айында баягындай ооз ачыруу кылып, адамдар менен жакшы мамилесин кылганда бала ошону көрүп отуруп эле ошондон өзү таасир ала баштайт. Өздөрүндө суроо пайда болот. Ошо суроолорун бергенде ата эне аларга жеткиликтүү кылып, алардын түшүнө ала турган, алардын деңгээлинде жооп бере турган болсо, кантип эле бала андан үлгү албасын. Рамазан айында мен мисалы үчүн өзүм мисалга турган болсом, Рамазан айында балдарыма ушундай немелерди атайын. Рамазандан мурда пландар түзөм. Ошо үйгө 30 шарикти үйлөп, 30 шариктин ичине 30 хадисти жазып, илип коем дагы. Рамазанда аларга орозо тутканда күндө кечинде бирден шарикти жарып, ичинде чыккан хадисти жаттатам. Жаттаган үчүн аларга мындай белек берем. Же болбосо сом берем да, анан топтойбуз деп, анан ошо 30 күн аягында ким канча сом топтосо, ошончо сомун келгиле эми Аллахтын жолунда садака кылайлы деп ага үйрөтсөк болот. Анан жаңы кичинекей балдарды орозо кармаганда бир күн эртеден кечке кармайсың деп кыйнабаш керек. Аларга акырындык менен үйрөтүш керек. Мисалы үчүн эртең менен кошо орозого мындай беозбектерге туруп алса, бар жаат сага азыр болбойт, ашказан оор кичинекейсиң дебестен, кел сен да биз менен орозо кармай бер деп аларды тартып, орозуну эметип, эгер чыдабай кетип обедти ачам десе, макул сен ушу түшкө чейин тут. Андан кийин түштө кайра оозуң неметкенден кийин кайра оозуңду бекит, кечке чейин тут деп мындай мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз эле бала кезде ата энебиз менен чоң орозо кармаганда башында 3 күн, ортосунда 3 күн, анан аягында 3 күн кылып тутуп жүрдүк. Кийин болсо башында 5 күн, ортосунда 5 күн, аягында 5 күн, анан кийин толук кармаганбыз да. Балдарга дароо эле оор кылып 30 күндө сразу үйрөтө албайбыз. Кичинекей балдарын өзүнүн жашына, мүмкүнчүлүгүнө жараша жеңилдетип берүү аркылуу аларга карачы бүгүн орозо туттуң, бүгүн Аллахтын ыраазысына жеттиң, ушул соогуңду карачы, кимге бересиң дегендей неме суроону берип, баягы кызыктырып сүйдүрүш керек. Башкача өзгөчө бир атмосферада өткөрүш керек да, ошондо баланын орозого болгон кызыгуусу артат. Ошол жерде ата энеси менен биримдикте болуш керек. Ата эне мисалы үчүн мен дагы орозодо балдарыма жаза бербей, көбүрөөк ушу мындай сыйлык берип аларды мактаган үчүн алар кадимкидей орозонун мындай шарапатын сезет. Сиз мурдагыдай бүтүшөт да. Сиз мурда урушат элеңиз, азыр урушпай калдыңыз. Аябай сабырдуу болуп калдыңыз, апа сиз жакшы апа болуп калдыңыз деп анан неметишет да, мындай орозону бүтпөсө экен дейт. Күндө орозодо ифтарда алар калган тамак жасап берип, болушунча ошо балдарга орозону сүйдүрүүгө, анан жеңилдетүүгө, орозо мындай тута албай турган, аткара албай турган ибадат эмес, бардык эле жаштагы балдар аткара тургандай кылып жеңил методдор менен аларга үйрөтүүгө болот. Сонун чоң рахмат эжеке. Бизге аябай кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды бердиңиз. Орозонун аныктамасынан баштап, анын пайдаларын, анын хикматтарын, анан адамга жеке жана коомдук пайдаларын дагы мисал кылып дагы айтып бердиңиз. Анан өзүңүз дагы мисалдарды жашооңуздан берип, кантип аларга мисал өзгөчө жаш балдарды кантип аларга үйрөтүүнүн кантип кызыктуу экенин сону айтып бердиңиз. Чоң рахмат. Бул орозонун пайдалары тууралуу негизи баштан жанаттан бери айтып отурабыз. Бирок негизи орозону эмне үчүн тутуш керек дегенде, ошо Али Радиалхановдун айткан бир сөзү менен бүтүргүм келет. Айтат да, пайда алуу үмүтү менен орозо ибадат кылса, ал адамдын ибадаты соодагердин ибадаты болуп калат дейт. Эгер коркуу менен ибадат кылса, ал адамдын ибадаты кулдун ибадаты болуп калат дейт. Эгер Алланын гана ыраазычылыгын көздөп, жакшы ниет менен ибадат кылса, ал адамдын ибадаты эркин адамдын ибадаты дейт да. Биз канчалык пайдаларын айтпайлы, бирок адам орозо тутарда негизи бир гана Алланын ыраазычылыгын аткаруу үчүн, Алланын алдында милдетин аткаруу ниетинде аткара турган болсо, анда жанагы биз жогоруда айтып өткөн баардык пайдаларына эгедер болот да. Ошол нерсе менен кошо мен жараткан Алла Тааланын баардык элибизге тынчтык, молчулук, бейкутчулук каалап кетем. Кийинки жылы Рамазанда жылуу маанай менен, жарык жүз менен кайрадан жүз көрүшкөнгө Аллах насип кылган болсун. Чоң рахмат эжеке. Айткан тилектериңиз кабыл кылсын. Дагы көптөгөн Рамазандага жетүүнү бизден насип кылсын. Чоң рахмат. Аябай сонун маек буйруп бердиңиз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн орозонун жеке жана коомдук пайдалары тууралуу сүйлөштүк. Чындыгында эле орозонун эң азыркы учурда дагы өзгөчө актуалдуу болуп аткан эң негизги пайдаларын баса өтүп кетти. Мен дагы өзгөчө дисциплинасын дагы баса белгилемекчимин. Себеби
азыркы учурда мисалы ийгиликке жетүүнүн жолдорун айткан китептер, ар кандай тренингдер, семинарлар толтура жайнады. Бирок ошол жерден баарынан эле айтып аткан ийгиликтүү адам эмне десе, ким дегенде алар ошол ар бир нерсени өзүнүн убагы менен, өзүнүн дисциплинасы менен, эрежеси менен аткарган деген нерсени айтып атышат. Ошол жакта билермандар чындап эле бизге ошол орозо баш болгон бардык ибадаттарыбызды биз орундатсак, демек биз дагы ийгиликке жете алат экенбиз. Ал орозо ошолордон бирөөсү. Бул эжекей дагы айтып өткөндөй, Алла Таала биздин ибадаттарыбызга эч кандай муктаж эмес. Биз тескерисинче ошол ибадаттарды кылуу менен Кудайга болгон мамилебизди аныктайбыз жана анын аркасында толтура хикмат, пайдалары бар. Ал дагы аны аткарган адамдардын өзүбүз үчүн болуп эсептелет. Жогоруда айтып өткөндөй, Кудай Таала ушул аткарган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Бул айда бирибизди кечиришейли, бирөөлөр көңүл орунткан болсо кечирип, бир кандай десем, ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, бардыгын колдоону насип кылсын. Бүгүнкү кызматыңыздарда Уланбек Кылмырза уулу болду. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.